Japarov Sadir Nurgajev hurmatli mehmonlar. Sadir Japarov. Hurmatli mehmonlar, biraz tinchlikni saqlab tursanizlar, bizning Qirg'iz Respublikasining Premyer Ministri Qirg'iz Angelini Japarov Sadir Nurgajev tashrifimizni. Hurmatli el-yurt. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi uchrashuv olamiz. Men sizlarga tinchlaningizlar. Tinch qolib qo'ysangizlar bari. Tinchroq bo'lib qo'ysangizlar. Hurmatli jurnalistlar, hurmatli el-yurt. Mana 3 kundan beri şu yoqda ызычуу болгондугуна байланыштуу башка штабта отуруп алып иш жүргүзүп аттым. Бүгүн бияктын баарын тазалап келип, жаңы эле кирип отурдум эле. 1 саат болду. 1 сааттан кийин менин охранамды, машинамды полностью снимать этип кетти. Муну Суаналиев жасады. ГКМБда токтоп туруңуздар. Бишай кетпейин, мен баарын айтып өтөйүн. Суаналиев ГКМБны барып басып алган. Бул мыйзамсыз. Бүгүн мыйзамсыз башкарып отурат. Мен аны жакшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКМБ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Токтоп тургула. Мишай деппей тургула, мен айтып өтөйүн, дагы көп сөз бар. Көп сөз бар. Аягына чейин уңуңуздар андан кийин. Провокаторлор бар, айтып. Бул бир. Маган каршы күчтөр бийликке жеткиси келип, эптеп бир креслого илинип калайын деген күчтөр ушунун баарын кылып атат. Мунун артында, Суаналиевдин артында жалгыз эмес, Атамбаев бар. Форумга чогултуп атат эртең саат 1-ге. Бабанов бар. Анын балдары Кенжебек Бокоев депутаты, мына действующий депутат. Таласта бала чогултуп жүрөт. 2000 сомдон беребиз, Бишкекке барып бер, 200 бала чыгар, сен 1000 бала чыгар, алып бар Бишкекке деп, мынакей түнү менен келгиле деп таласта балдарды чогултуп жүрөт. Мына командасы. Уккула. Форумда мына менде толук фактым бар. Аудиозапись бар. Жаздырып келген балдар бар ошол жерде жанындагы. Бирок мен азыр чыгарбай турайын аны. Форумда Кубат Болотканов 2000 сомдон таратып атат. И Калык деген бала өкө. Өкөңөргө тең айтып коеюн, мындай кылбагыла. Атамбаев, Алмазбек Шаршенович, мындай кылбаңыз. Кыргызстанды жоготуп алабыз бүгүнкү күндө. Эгерде эртең ушунун баарын кылып, эл кагылышып кете турган болсо, анда токтото албайбыз. Анда Кыргызстанды жоготуп алабыз. Сурабалдиева, Эльвира Сурабалдиева, Сокулукта адам чогултуп жүрөт экен. Эртең митингге келип бергиле саат 1-де деп. Токтоткула ушунуңарды. Бардыгыңарга тең кайрыламын. Анан, урматтуу журналисттер, менин силерге бере турган, эми баарыңарды күнөөлөбөймүн, араңарда айрым журналисттер, аттарын атабай эле турайын. Керек болсо эртең атап берем, фактым колума тийген кезде. Без факты мен сүйлөбөймүн. Ар кайсы күчтөрдүн миллиардер предприятиялардын акчасын алып, тескери маалыматтарды таратпагыла. Менин силерге бере турган акчам жок, ошон үчүн мага против иштеп атасыңар. Эгер мен силерге төлөп берсем, мага иштемексиңер. Аныңарды токтоп кыландайды. Токтогула. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Укула. Мен эмне үчүн айтып атам муну? Анткени Райым миллион менен сүйлөшүп алыптыр. Анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтоткула. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. И сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Сооронбай Жээнбеков болсо. Ачыгын эле айтайын. Бир депутат аркылуу
Aytırıптır. Men arızımды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим. Тынчтык жолу, тез жолу ушул болот. Өлкөнү стабилдүүлүккө салып кеткенге мына ушул гана жол тез жол деп. Эгерде азыр стабилдүүлүккө салып кетпесек, анда эртең эмне болот мен айта албаймын. Жоопкерчиликти толук мына мен атаган саясатчылардан сурап аласыздар. Толук жоопкерчиликти ошолордон сурап аласыздар. Мен дагы кошумча кийинчерээк маалыматтарым болгондо айтамын мына. Жок, токтоп тургула, уккула мени. Андай биз каракчылыкка, андай жок, токтоп тургула, башаламандыкка барбайлы биз. Андан көрө татына кай тарап кетиңиздер. Мен сиздерге маалыматты дайыма күн сайын бир 2 маалдан берип турам мындан ары. Мен муну күтүп келгенмин. Акылына келишер ушулар. Эсине келер деп 3 күндөн бери күнү мына 3-4 күн мен уктай элекмин. Үнүм бүтүп мына уктай элекмин. Кээ бир учурларда мына мээм да иштебей калып атат кээ бир учурларда. Мен бардыгы менен сүйлөштүм. Бабанов менен да сүйлөштүм. Чакырган жерлердин баарына бардым. Өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн бүт баарына жасап, Текебаевка да жолуктум, Бабановго да жолуктум. Пурсан Асановго да жолуктум, Темир Сариевке дагы мына 3 күндөн бери мен только ушул менен жүрөм. Бирок мына ушул саясатчылар азыр ушундай иштерди жасап атат. Мен кайрылат элем, токтоткула бул ишиңерди. Эгерде бийлик керекпи? Ошончол эле бийлик керек болсоңор. Чыккыла шайлоого чыккыла, же болбосо кийинки эмеге баргыла. Мен мына жаштардын талабы, элдин талабы, жаштар келсин, тазалар келсин деп атат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. Мен жаштар менен иштешемин. Ошондуктан мен сиздерден суранам. Көптөн көп суранам. Анан бая башаламандыкка берип, баягы провокацияга чуркагандарга алдырбаңыздар. Тарап кетиңиздер. Тынч тарап кетиңиздер. Алдырбай экен уккула, Мен эмне үчүн мунун баарын айтып атам? Эчтеке жасай албай, чолок болуп олтурам мындайча айтканда. Аппарат жок. Анын баарын кетиришкен, анткени күч органдарынын баары ошо тиякта Суаналиевде болуп атат. МВД Пурсан Асановдо болуп атат. Бирок Пурсан Асанов боюнча менде пока эч кандай неме жок. Жок, бизге деп да айткан жок. Анын позициясы нейтральный позицияда турат. Пока айта элек неме кыла элек. Мына сиздерге толук маалымат ушундай. Эми тарап кетиңиздер. Урматтуу туугандар, келиңиздер, баардыгы шаар желекти бармайлы. Урматтуу туугандар, азыр сиздер менен болгон чындыкты Садыр Эргежанович бөлүшүп кетти. Кичине шаардыкты кармап турсаңыздар. Айланар туугандар, мына Садыр жеткиле тарагала силер тарап кетпейбиз. Баарыбыздан турабыз. Керек болсо айыл-айылдардан бүт бар чыкырабыз, кайра Садырга жардам бергиле деп туруп баарын чыгарабыз керек болсо. Кетпегиле, Садырды колдойбузбу? Садыр биздин киши. Колдойбуз баарыбыздан. Керек болсо чыгарабыз баарыбыздан. Келиңиздер. Урматтуу элим, көрдүңүздөр, уктуңуздар, Садыр Жапаровду колдойбузбу? Урматтуу говоритель мультимедиалык агенттигинин азыркы тапта өкмөттүн колдоо митинги болгон. Өкмөттүн алдына тарапташтары көптөгөн тарапташтарын көрүүгө болот. Тарапташтардын алдына чыгып сүйлөгөн сөздөр өкмөттүн алдына чогулгандарга сүйлөп, үйгө тарап кетүүсүн суранды. Уважаемые кыргызстанцы, не поддавайтесь провокации. Прошу вас от имени бишкекчан, разойдитесь мирно. Все должно быть в рамках закона. Закон иллюстрации будет. Все будет. Субан Алиевди кептиш керек, ал кандай сызбайды? Топ. Ояқта Садырды сыйласалар,
Садырды сыйласаңар. Садыр байкен айткан укла. Садыр байкен айткан укла. Биз уксак, баш ийсек анан ийгиликке жетебиз. Анан аяктан аркайсактан бустан чыгар, тыйкалар беле. Садыр байке айттыбы, айткандай кылабыз. Эскертип атат, тарап кеткиле деп. Бүгүн биз кылсак туура эмес болуп калат. Кыргыз элим, ынтымакка келели, тарап кетели. Саат эртең 12-ге Ала-Тоо аянтына деп этиппи? Болду, эртең 12 саат Ала-Тоо аянты. Урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, өзүңүздөргө болгондой бул жакта эртең саат 12:00 Ала-Тоо аянтына дагы да болсо Садыр Жапаровдун тарапташтары чогула тургандыгын айтышты. Белгилей кетсек, бүгүн өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровду колдоо митинги өтүп жаткан. Ал жака Садыр Жапаров өзү келип, тарапташтарына сөз сүйлөп, тарап кетүүсүн суранды. Урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, биз бул жакта айтылган сөздөргө Говорит мультимедиалык агенттиги жооптуу эмес. Себеп дегенде түз эфирде кетип жатат. Бул жакта ошол себептен бул жакта айтылган сөздөрдүн баардыгына Говорит мультимедиалык агенттиги жооптуу эмес экенин эскертип өткүм келет сиздерге. Азыркы учурда өкмөт үйүнүн алдына чогулгандар четинен тарап жатканын көрүүгө болот. Биз дагы да болсо болгон окуяларды түз эфирде алып көрсөтөбүз. Азыр сиздер менен коштошобуз, дагы башка эфирлерди чагылдырып турабыз.